Assalamu alaikum туугандар. Чеке жерде малга ыңгайлуу, чеке жерде жайлашкан үй сатууга чыкты. Момундай эски үй. Терезелери пластик. Ичинде пол бар жогу бар. 72 сотик документ боюнча дейт. 72 сотика да у вас? 72 сотик по документам. 72 сотик, бирок артында эч кандай эме жок. Мына жерлер дагы бош. Тетиги жерге чейин бош. Артында эч кандай кошуна жок. Оң жагында да кошуна жок. Арты тала болуп кетет. Тала деген эми чексиз тала эмес, бирок ал жагында арты жагында уже кандайдыр бир эмелер бар. Бирок мал кармаганга өтө ыңгайлуу жерде жайлашкан экен. Туугандар, кимге кызыктуу болсо ээсине чалып, бул адам 2 үй сатып атат ушул жерден. 2 үй. 2 үйүнү сатам деп атат. Туугандар, о жерде бирөөлөр свалка кылганбы, эмне беле. Тетиги жерге чейин жер. Көрүп атасыздарбы? Чексиз. Могу жер бир аз токой жер бар экен. Туугандар, үйдүн ичине кире албайм. Эски үй. Туугандар, эми эмне дейт элек? Азыр үйдү ар жагынан 72 сотик бар экен чыныгы. Дом шпальный. Дом үйдү шпал менен салынган экен. Шпаладан лай эмес, топурак эмес, сарайлары жок, бирок үй туруктуу абалында турат. Терезелери пластик. Бирөө таштап терезесин сындырып койбосун деп кагып коюптур терезелерини. Туугандар, бияка асфальт келген, асфальт жол. Достор, малина өсүп кеткен экен мына жерде. Малина кызыккандар. Суу менен электроэнергия бар деп айтып атат. Туугандар, асфальт жолдо жайлашкан. Кошуна мешать этпейт. Эч кандай бир эме жок. Үйдү ылай шубак менен шыбаган экен. Көптөн бери эч ким жашабайт. Туугандар, үйдү бирөөсүн эмес, экөөнү сатам дейт. Мына асфальт 2. Азыркы учурда мына үй менен тиякта дагы бир үй бар. Жолдун аркы бетинде, колум көрсөткөн жерде. Үйдү экөөнү бирден сатам деп атат. Алуучулар болсо, ал жакта үйдүн шарттары өтө жакшы. Бул үйдүн жери чоң и жайыткыса болот. Мал кармаса болот, жайыт эмес. Мал кармаганга чоң короо жасап, мал кармаса болот. Бул үй эгерде кызык болсо, ээси менен сүйлөшүп, азыр тез жакка барабыз, анан улантып кетебиз. Экинчи үйүнү көрсөтөбүз. Туугандар, могу жерлерде мал кайтарса болот дейт. Могу жерди дагы мал кайтарса болот дейт. Эми могу кичинекей жер болгону менен 1-2-3 гектар бар дейт. Могу жерде эски үйлөр бар дейт. Бош үйлөр. Ээлерин таап туруп, чоң бир гигант жерди ээлеп алса болот. Бирок бул үйлөр бул адамдын, бул үйдүн ээсине караштуу эмес. Бул айтканы кээ биркилер туура эмес түшүнүп алат экен да. Мына үйлөрдө кошо экен деп баягы жакшы укпай, жакшы көрбөй, анан баягындай өткүзүп көргөндөргө дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул адам айтып атат, мына кошунан 2 үй, бул ээсин таап туруп, арзан үйдү сатып алып туруп, тияктан кошсо 1,5 гектар жердей ээ болуп калганга мүмкүнчүлүк түзүлөт дейт. Азыркы учурда 72 сотик документальный бар. Мына үй жакшынакай, жакшы шарттары менен тетигин жерде үй бар. Ошону азыр барып көрсөтөбүз. Туугандар, достор, азыркы учурда баягы экинчи үйүнү сатам деген үйүнө келдик. Мына асфальт келет экен, достор. Баягы асфальты бар.
Бияғы асфальт, Схема. мына гараж. İçinde emesi бар дейт, смотровой ямасы бар дейт, забор. Үйді толығы менен түнүкө менен кагып чыгылган. Биякта кону кошуналар бар, мектеп бар, бала бакча бар. Анан Кыргызстан жаранына алса болот, бирок жумуш жок. Биякта здесь работа есть вообще в целом для граждан Кыргызстана? Конечно, есть. Можно в Милиру устроиться, да? Работа есть. Вы посодействуете, да? Конечно. Кыскасы Милира деген жерде, Милира бул чоң бир мал кармаган, уй кармаган, жем эме кылган, даярдаган, чөп даярдаган чоң компания. Ошодо жумуш бар деп айтып атат. Азыр эми двору чоң экен бундагы, достор, мына банялары бар экен, жакшынакай. Бул баягы үйдүн нар жагынан бер жагынан эсептесе бир 500 метрдей аралык бар. Бул жерде эле артында бош жерлери көп экен, момундай сарайлары бар экен. Бул жерде дагы артында бош жерлер көп экен. Тетиги бош экен кадимкидей. Эгерде азыр айтып кетсек, тетиги үйдө азыр мынакей. Көртастары азыркы үйдү көрсөткөн 72 сотик жери менен ошол үй. Эми достор, муну мынтип карасак, мына жерден монтип эгелеп алса болот, бирок аны келечекте сатып алган адам кылат, өзү чуркап, өзү жасайт. Аны бирөө кылып бербейт, сатып алган адам өзү жасайт. Буга чейин бизде бир эжеке үй сатып алып, жерини кошуп алса болот деп видеодо айтып кетсем дагы, мени жамандап, сен башка бирөөлөргө группага ачып алышып, ал жакта калсылдашып, биригишип алып, сен үйдү жерини 1 гектар, 2 гектар жери бар деп айтып атасың деп видеосу да айтып эле келип атат. 40 сотик, 45 сотик жери бар. Кошумча жер алам десеңиздер, ал жактан 2 гектарга чейин жер алса болот келечекте деп айтып кетсем дагы, ал эже туура эмес түшүнүп алдым деп айтып атат. Эми туура эмес түшүнүп алып, эми жамандаган, ошондо дагы жамандайт. Сен 2 гектар жер менен саткансың деп. Ушундай адамдар дагы бар, достор. Анан бул үйдүн толугу менен жашоого даяр бул үй. Ичинде мебелдери бар, ичинде ошол эмеректери бар, керектүү. Анан бул үйдү ошол эмеректери менен сатат. Туугандар, эмеректери менен кошо сатат. Анан буга чейин дагы бир Айдар Кенче бир брат келип, брат деп айта албайм эми аны, ал дагы үй алам деп үй алган. Видеодо бир электроплитасы ээси алып кетет аны. Аны Данияр электроплиталарды, мебелдерди алып чыгып кетип, элге сатат экен деп, баягы эже менен кошулуп алат. Элге сатат экен деп, ошо менен байып кеттиңер, байып кетип атат деп. Кийин албетте мен чалганмын, аны билгенден кийин группада бир башка группа ачып алышып, бирөөдүн акчасын эсептеген бир Манап деген киши бар, ал дагы аларды кайрап силерди акчаңарды алып атат деп, 30 000 жеп атат, 3 000 менен бүтөт деп. Албетте буну Google'га жазсаңар эле, башында эле айтканмын, бул кетсе бир 5 000 акча кетет деп документке. Силер келип кеткениңер силерге кымбатка түшөт. Кээ бирки адамдар Сахалинден келгиси келет, келе албайт, жумушун таштап, Москвадан келип кетиши бир 40 000 түшөт. Ошондуктан силер мага бергиле, мен 30 000 бергиле, мен ишиңерди бүтүрүп үйүңөрдү алып берем десем, ошону дагы эмгегимди дагы эсептеп отурган, байттыңар деп сүйлөгөн, маңкаланып сүйлөгөн да адамдар дагы табылды. Ошого бияктан үйдү бул киши, азыр сатып аткан киши
бул үйлөрдү ушинтип ал жактан бер жактан издейт, табат, үстүнө кошуп сатат. Ошондуктан буга чейин дагы айылдарда элестетсеңер, мен ар бир айылга барып кыдырып, ар бир үйгө такылдатып үйүңөрдү сатасыңарбы жокпу деп жүрбөйм да. Эгерде ошентсем, ал мен биякта орус эмес адам эмне кылып жүрөт, ар бир үйгө такылдатып үй сатасыңбы сатпайсыңбы деп ар нерселерди сүйлөп, албетте алар коркот да. Ошондуктан бияктын айылда, бияктын райондо ошентип өздөрү үйдү издеп таап, үстүнө кошуп саткандар болот. Ошолор албетте мен алар менен тыгын байланышта. Алар үйлөрдү издеп таап коет. Ээси менен канчага сүйлөшөт өзү билет. Каласа 100 миңге, каласа 500 миңге сатат. Ошону дагы көрө албай Данияр эме кылып атат деп сөздөгөндөр дагы бар. Бир ошол киши бар. Ошол киши баарыны кайрап, группада өзүнчө бир мамлекет болуп калыптыр. Мейли, аны дагы бир күн убагы келет, көздөрү шариктей ачылып калат, ошондо билет. Анан тиги мени газ плитамды чыгарып кеттир, сатыптыр деген акмакты мен уже кагаздарды сотко даярдап койдум. Бул уголовный статья, клевета деген статья. Клевета менен сөзсүз ал киши мага жооп берет, себеп ал электроплитасыны ээси алып чыгып кеткен. А бул акмак сен алып чыгып кеткенсиң деп мага айткан эмес, группага айткан. Сөздөр. Кийин албетте кечирим сурайт мага. Мен мастыкты айтып койдум, мен мас болчумун деп. Ал газ плитасыны ээси каласа калтырат, каласа калтырбайт. Видеодо дагы айтып келген. Газ плита кээ бирки буюмдар чыгып кетет, кээ биркилер калат. Ошондуктан үйдү алып атканда калат деген азыр мына документти көрсөтүп атат. 19 сотик жери бар экен азыркы видеодо мына жерде. Ошондуктан туугандар, ошентип биригишип алган уюм болуп алыптыр. 1-2-3 адам арасында ошентип мени сен алып чыгып кеттип сатат экен, байып кетет экен деп, байыт экен деп, тайларды алып атат экен деп. Тайларды мен мурун Израилде иштеп келип, $250 миң менен келгенмин Израилден. Өзүмдүн акчам алган нерселер алар. Ошо акмакка айтып кетет элем. Али сотко бергенде ошондо көрөсүн. Ошондо оозуң ачылып калат. Ошондо сүйлөгөн сөздөрүңө жооп бересиң. Кечирим менен өзүң жашай бер, кечирим менен. Кечиримиңди өзүңө салып ала бер. Группаңда биздин адам отурат, угуп атат эмне деп дагы сүйлөп атканыңды. Жөнөткөн голосовойуңду дагы. Ал эже дагы чет элде жүрөт. Ал эже менен дагы ал дагы сен чыгарып кеттиң дейт. Бирок ээси чыгарып кеткен. Ал себеп аны калтыратырган милдети жок, аны милдеттүү эмес. Силер үй алып атсаңар, эгерде мына калат десе, ал ошол нерсе калат. Оюн алмаштырып чыгарып кетсе, ал уже өзүнүн эмеси. Ою өзүнүн жеке. Биздин Кыргызстанда эч ким эмеректерин калтырбайт. Керек болсо патрондорунdan чечип кетет. Бирок биздин ошондой нафсы жок адамдар дагы бар. Бир эмени бойлерди чыгарып кеттир, сатыптыр деп мени жамандыкка чыгарды. Бирок бойлердин башына урган жокмун. Өзүм бойлерим бар. Туугандар, ошол аларга дагы салам. Клевета деген статьяны бир окуп көрүшсүн. Кагаздар даяр, буюрса мен жакында сотко берем аларды. Келишине сюрприз болуп турат. Туугандар, азыр үйдүн ичине киребиз. Бул үйдүн ичи мындай экен, достор. Момундай чуланчыгы бар экен. Момундай мынаке холодильниги бар экен. Билбейм, бул иштейби, иштебейби. Киребиз. Скажите, пожалуйста, холодильник работает? Работает. Холодильник иштейт экен. Ичи момундай кухнясы менен отоплениясы бар экен, печка.
Момындай мебели бар экен, туугандар. Это мебель все включено в цену, да? Да. Вы здесь ничего не заберете, да? Нет, Все. все, что здесь есть, все. Все. Бул эмеректер калат экен, басына кошулган экен. Мына видеодо. Бека стиральная машинка работает, да? Счетчик бар, суу бар. Мынаке парта бар экен, момындай. Это для компьютера, что ли? Это для компьютера столик. Здесь подвал, да? Ага. Здесь подвал. Мына диван бар экен, мынандай шифонер бар экен. Буга чейин дагы үйлөрдү тартып чыгарасын, ушинтип сен чыгарып кеттиң, саттың деп. Албетте ээсини мен видеого тартып алдым. Сен чыгардыңбы деп сурасам, ооба, мен чыгарганмын, ал меники го деп айтып атат. Ал далил катары бар менде. Мынандай натяжной потолок бар. Мынандай диван бар экен. Эми бул буюмдар бирөөдүккө окшойт, это чужие вещи, да? Вот эти сумки. Вещи новые. Вещи чужие, да? Бул буюмдарды алып кетик. Бирок мына диван калат. Мына сумка пакеттер бирөөдүккө экен, достор. Мына печка духовой бар экен. Мындай айтканда өтө оңайлуу шарттары менен үй экен. Мына жерде спальный бар экен. Мына спальный гарнитур бар экен, туугандар. Жаңы заманбап спальный кровать, спальный гарнитур. Жалюзи бар экен мынаке. Терезе пластиковый бар экен мынаке, туугандар. Бары оңайлуу шарт менен тыпыйган, таза. Мектеп бар, жумушка жайланса болот. Кыргыз жарандары бул адам жумушка жайлап коем. Азыркы учурда үйдү алсаңыздар, мыйзам алмашып, это шкафчик, да, какой-то? Гардеробчик. Бул гардероб экен, туугандар. Эми алмашып, мыйзам алмашып, азыр чет элдик өз үйүнү алса дагы келип регистрацияга турай берет. Бирок турганы менен официалдуу турунда кадимкидей Москвада эле иштеш керек. Ошондуктан бул адам жумуш таап бергенге мен жардам берем дейт. Эми кандай жумуш, балким сиздер үчүн ал туура эмес келип калат. Ошого өзү менен сүйлөшүп, чалышып, сүйлөшкүлө. Үйү өтө жакшы экен, мага жакты. Туугандар, эки үйдү сатып атат. Эки үйдү. Так, за какую цену два дома продаете? 1 100 000. 1 100 000 за два дома, да? 1 100 000 миңге сатып атат. Бул киши үйү көрүңүздөр. Мынаке. Андай банялары бар экен. Эми бул келечекте сиздерге керек болот, сөзсүз. Бул адамга чалып сүйлөшсөңүз болот. Нар жакты малкана кылып, фазенда кылып коюп, но жерде өзүңүздөр жашап өмүр сүрсөңүздөр болот. Биякта дагы мал кармаса болот, эч кандай. Печка новая в бане. Печка новая дейт баняда. Печка жаңы экен баняда. Гаражы бар экен, достор. Бул айылда мектеп, бала бакча бар. Районго жакын. Эгерде сиздерге ушул керек болсо алгыла. Бирок ойлонгула, Кыргызстан жараны алып берет, бирок жумуш жок болсо биякта маселе болуп калат. Ошондуктан ээси менен сүйлөшүп, кандай жумуш, эмне жумуш жөнүндө сүйлөшүп алсаңыздар болот. Кыскасы мага жакты. Бул адам буга чейин Николаевский сельсоветте 12 лет октябрядан үйлөрдү таап берип, Алена деген кыз менен кошулуп, үйлөр таап берип, ортодо туруп, ээлерден сатып алып, анан сиздерге саткан. Азыр деле ошондой иш кылат. Бул киши эмне болсо дагы такталган таза документтери менен туугандар алгыла. Сөзсүз. Кааласаңар өзүңөр келип алгыла, кааласаңар ошол мен кызмат акымы алам, бүтүрүп берем. Өзүңөр алып койсоңор болот. Достор, мынакей асфальт, таза жер, өтө жакшы. Мага да жакты. Саламатта болуңуздар, туугандар.